Ош облысынын Өзгөн районундагы Травертин ташы Өзбекстанга Сырьё бойдон өтүп жатканы ишкерлердин нааразычылыгын пайда кылды. Бул көрүнүшкө шектөө коюлбаса, 4000ге жакын тургундар жумушсуз калып, 60-тан ашуун ташты кайра иштетип чыгарган ишканалар банкрот болушу мүмкүн. Бүгүн түштүк жергесиндеги таш иштеткен ишкерлер нааразычылыгын билдирип чыгышты. Ош облусундагы Достук өткөрмө жайынан чийки таштар төлөмсүз экспортталып жатканын, бул иштердин артында кимдир бирөө турганын күмөндөшүүдө. Өкмөттүн 2016 жылдагы номер 534 сандуу токтомунда чийки продукциялар сыртка чыгуусуна тыюу салган. Мындан улам токтомду жокко чыгаргандар жооп берүүсү керектигин ишкерлер талап кылышты. Далышыл Травертин ташын кескен ишканада бүгүнкү күндө бул жерде 50ге чукул кызматкер эмгектенет. Ал эми мындай ишканадан жалпысынан түштүк жергеси боюнча 62 киши жайгашкан. Ал жерде жалпысынан ошол 4000ден ашуун кызматкер болсо, Далышыл 4000ден ашуун кызматкер бүгүнкү күндө жумушсуз калуу коркунучу пайда болду. Анын негизги себеби катары коңшу Өзбекстанга Далышыл Травертин таштары Сырьё же болбосо чийки түрдө өтүп жатканына байланыштуу. Бул жерде ошол таш кесүү ишканаларында жумуш бир топ толгундаган. Анын кесепетинен бүгүн жалпы ошол ишкерлер өз нааразычылыктарын билдиришүүдө. Ош облусундагы Травертин ташын кайра иштеткен ишкерлер нааразычылыктарын билдиришүүдө. Бул убакка чейин түштүк жергесиндеги ишканалар даяр болгон продукцияларын Өзбекстан, Казакстан, Орусияга экспорттоп келген. Жалпакташ айыл өкмөтүндөгү баалуу таштар Өзбекстан Республикасына өтүп жаткандан жумуш солгундап калганын айтышууда. Канча 4000 деген жумушчу орун болгон болсо, азыр Өзбекстан Сырьёну алып кетип, өздөрү кесип, өздөрү экспорттоп, өздөрүнүн бренди менен сата баштайт четке, Казакстанга, Россияга ошол эле. Бизге мындайча айтканда конкуренция кылышат да. Өзүбүздүн товар менен өзүбүзгө конкуренция болот да. 2016 жылы учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп турганда Кыргызстандагы Сырьё же чийки материалдар сыртка чыгуусуна тыюу салган. Ал жөнүндө атайын токтомдо даана көрсөтүлүп турат. Эгерде чийки таштар сыртка чыга турган болсо, тоннасына 50 евродон каражат төлөнүүсү да белгиленген. Ал токтом бүгүнкү күндө күчүндө турат. Бирок ишкерлер Достук өткөрмө жайында чийки таш коңшу Өзбекстан мамлекетине төлөмсүз өтүп жатканына күбө болушкан. Бул эмени маалыматты биз таможнядан билдик. Биринчи ошо таштар өтө баштаганда таможнядан уже балдар чала баштады, ушундай өтүп атат уже беспочвенно деп, жанан биз бухгалтерди жөнөттүк, бухгалтерди барып билдесек, бухгалтер баргандан кийин таможняда сотрудниктер айтыптыр. Межправительственный соглашение негизинде программадан алынып калды. Уже почтана жок өтө баштады деп. Анан өткөрүп башташты да. О негизги айтып кете турган нерсе, биз кылып аткан ишти кошуна мамлекеттин ишкерлери тартып алып коет да, мындайча айткандачы. Бул боюнча ишкерлер Жогорку Кеңештин депутаттарына да кайрылган, бирок качан чечилери белгисиз бойдон калган. Ал эми тиешелүү аткаминерлер аталган иштин кабарсыз. Өкмөттүн токтому бүгүнкү күндө күчүндө турганын жана төлөмдөр көрсөтүлгөн нормада төлөнүшү керектигин облустук бийликтен билдиришти. Эми миш-мишти айта берсе көп миш-миш бар да. Эми эл байгында ишкерлер ошого окшогон миш-мишти биринчи бизге окшогон мамлекеттик ишканаларга айтса, биз аны тактап туруп, анан сыртка чыгармакпыз да. Бүгүнкү күндө мына силер айтып аткан миш-миш боюнча мен эчтекени билбейм, ошон үчүн мен бул жерде кабарым жок. Анан ал канчалык тууру мен азыр айта албайм. Ишкерлер ташты кайра иштетүү үчүн чоң суммадагы насыяларды алганын айтып, эгерде бул иш-аракеттерге чектөө койбосо, түштүк жергесиндеги ташты кайра иштеткен ишканалар жабылуу коркунучуна алып келери толук мүмкүн экенин айтышууда. Анан дагы иштеп жаткан 4000 кызматкер жумушсуз калуу тобокелчилиги курчпойдон калууда. Бул маалыматтарды бүгүн маалымат жыйын берип жатып ишкерлер билдиришти. Ишкерлер эми гана кошумча текшерүүлөрдөн арылганда, экинчи бул жагдай бизнести өнүктүрүүгө чоң сокку болду дешет. Мен азыр уже ойлонуп атам, бул жылы кандай болот деп. Биздин ишкана кредит алган, российский фонддон кредит алган, былтыр эле 2016-дагы кредит алганбыз. Ошол кредиттерди жапканга көйгөй болот азыр эми. Айлыктарды төлөгөнгө көйгөй болот. Неге дегенде, ар бир ишканада жок дегенде 10 адам иштейт. 10 адам иштейт. 10 адам үй бүлө багат. Андан тышкары биз өзүбүздүн үй бүлөбүздү багып атабыз. Плюс кредиттерди төлөп, ушул күнгө чейин убагында төлөп, аракет кылып убагында төлөп атканбыз биздин ишкана. Азыр эми мындай болгондо көп, не только биздики, көп ишканалар төлөй албай калса, уже
банктарга биз төлөй албай калсак, биздин эмелерибиз, залогторубуз, биздин үйүбүздү койгонбуз, өз туугандарыбыздын үйлөрүн койгонбуз, эми ал чоң эме да. Ишканабыз койгон, биздин партнерлорубуз бар, биз өзү жалгыз иштебейбиз, партнерлорубуз койгон ошол нерселерди, мен дагы койгом. Ошолордун баардыгын үйлөрү, жашап аткан үйлөрү алынып калышы мүмкүн да, ошондой коркунуч жаралып турат. Эскерте кетсек, ишкерлер бул убакка чейин бир канча жолу ушул жогорку кеңештин депутаттарына дагы кайрылышкан. Бирок эми алдыдагы жыйынтык кандай болот? Кимдин пайдасына чечилет? Депутаттар ушул биздин ишкерлердин үнүн угабы, укпайбы? Ал жагы азырынча белгисиз бойдон турат. Таткаш Абдамазбек Нишанбаев, Нур Ньюс.